Байыркы тарыхый булактарда Жалал Абад облусунун Аксы районунда Рум деген чоң шаар болгон экен. Шаар кербендердин жолунда жайгашкандыктан Румдан миңдеген соода кербендери өтүп турчу. Бирок кандайдыр бир табигый кубулуштардан соң бул шаар жок болуп, жер менен тыптыйпыл болгон дешет. Рум шаары кийин жер жутуп кеткен Ринжит деп аталып калыптыр дейт белгилүү сүрөтчү, бейнечи Асан Турсункулов. Ушул тапта 2000 адамдан турган Ринжит 600 кожолукту кучагына камтыйт. Жер соруп кетип, Ринжит деп аталып калган айыл Кыргызстандын чөлгө айланган айылдарынан. Ринжит коому жана Сырдана бирикмесинин президенти Асан Турсункулов ушул айылдын тургундарынын зар какшап келе жаткан суу маселесин чечип берсем деген тилегин айтат. Ушул максатта ал ынтымак курултайын өткөрүп, балким Ринжит деген атын алтын өрөөнгө алмаштырсак, бир эле жергиликтүү тургундар эмес, жалпы Кыргызстан бакубаттуулукка жетишмек беле дейт. Мени бир эле ойлондурган нерсе жана Ринжит каналы. Мен билгенден 40 жылдан бери ушул маселе козголот, кайра жабылат, падышалар барат, ачат, сууну жөн эле водовоз менен алып келип куюп, телевизордон көрсөткөн күндөрү болду прессадан. Мына суу ачты Ринжитке, жакында Ринжит гүлдөйт деп. Бүгүнгү күнгө чейин канал иштеген жок. Биз бүгүн биринчи максат, курултайдын максаты. Биздеги Ринжиттеги элдердин ынтымагы, кийинки муунга биз эмнени айта алабыз? Жашоодо эмнени алдык, кийинки муунга, бул жаш балдарга эмнени айтып, эмне тарбия бере алабыз? Ынтымак курултайы ушуну менен экинчи жолу өтүүдө. Жыйынга Ринжит коомунун жана Сырдана бирикмесинин 7 облустан жана Бишкектен 12 конушунан өкүлдөрү келишип, Асан Турсункуловдун алтын өрөөн деп атоо сунушун бир добуштан колдоп беришти. Курултайда патриоттуулукту бийик тутуп, Кыргыз элинин камын көргөн инсандарга алтын өрөөн сыйлыгы тапшырылды. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагасы Аскар Салымбеков достук мамилелерди чыңдап, ак ниет менен эмгектенгени үчүн алтын өрөөндүн алтын жылдыз төш белгиси менен сыйланды. Азыр ошо чөлдөрдү жанагы тамчы технологиясы менен чөлдөрдү гүлдөтүп атат. Бизге азыр жанагындай чоң деле каналдардын кереги жок. Экени мынакей биз көзүбүз жетип атат. Ошол жерден скважина кылып эле ушунчалык үнөмдөлүп кетет экен суу. Биз азыр суунун жанагы сугарылып аткан суунун 30% пайдаланып, 70% эле талаага кетип атканын көрүп атып, мынакей көзүбүз жетип атат. Ушул жанагы алтын деген ошол жерде, жанагы тамчы технологиясын, жанагы суу жетпей турган баягы талааларыбызга жанагындай ушул жаңы технологиялар менен суу жеткирсек, ал жер гүлдөйт. Мына жерде аксылыктар, мынакей кош төбөлүктөр турасыздар. Ушундай бир жакшы технологияларды тапсак, Кыргызстанды кичинекей чакан мамлекетти жакшынакай деңгээлге жеткиргенге жакшынакай эле мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ушундай эле ак ниет менен иштеп, Ринжит айылынын жашоочуларынын көйгөйлөрүн чечип берген инсандарга да Асан Турсункулов өз колу менен сыйлыктарды тапшырды. Ушунча жылдан бери биздин айыл таза суудан ичпей, арыктагы агын суудан ичип келген. Кудай кааласа быйыл ушу таза суу маселеси чечилип калат деген ойдомун.